ким жашыруун сүйүп жүрөт? Эгер сиз сүйүү тууралуу кыялдансаңыз, бирок өзүңүздүн сүйүүңүздү таба элек болсоңуз, мүмкүн сизди жашыруун бирөө сүйүп жүрөт. Мына ушул тууралуу тест болмокчу, андыктан жакшылап жайгашып отуруп алыңыз. Анан бизге керектелүүчү нерселер бул барак жана калем. Тестте балдарды кошушубуз керек болот, ошон үчүн керектелет. Биринчи суроо: сиз өзүңүздү кандай адам деп эсептейсиз? А. Эмгекчил, Б. Жөнөкөй, В. Ишеничтүү, Г. Тобукелчи. 10 секундда кетти. А. 10 балл, Б. 0, В. 20, Г. 30 балл. Кийинки суроо: кайсы жерде убактыңызды көп өткөрөсүз? А. Үйдө, Б. Көчөдө, В. Досторумдун үйүндө, Г. Мектепте же жумушта. А. 30, Б. 0, В. 20, Г. 10 балл. Кайсы мезгил жагат? А. Кыш, Б. Жаз, В. Жай, Г. Күз. А. 20 балл, Б. 0, В. 30, Г. 10 балл. Кийинки суроо: эгер жол тыгынга туура келип калсаңыз, биринчи кезекте кимге чаласыз? А. Үй бүлөмө, Б. Досума, В. Жакын жашаган таанышыма, Г. Коңшума. А. 0, Б. 20, В. 10, Г. 30 балл. Кийинки суроо: бош убактыңызда эмне менен алектенесиз? А. Окуу менен, Б. Шопинг менен, В. Ырдайм, Г. Башка нерселер менен. А. 20, Б. 10, В. 30, Г. 0 балл. Сиздин идеалыңыздагы жолугушуу кандай болуш керек? А. Киного баруу, Б. Кофе ичип баарлашуу, В. Романтикалык кече, Г. Кафеде барда. А. 0, Б. 10, В. 20, Г. 30 балл. Бош убактыңызды ким менен көбүрөөк өткөрөсүз? А. Кесиптештерим менен, Б. Досторум менен, В. Үй бүлөм менен, Г. Бөтөн адамдар менен. А. 10, Б. 20, В. 30, Г. 0 балл. Азыр эми балдардын баарын кошуңуз жана жыйынтыгында канча балл чогулат экен? Азыр жыйынтыгын чыгарабыз. Эгер сиз 0дон 50 балга чейин чогулткан болсоңуз, анда сизди биринчи сүйүүңүз жашыруун сүйүп жүрөт. Сизге мурун көңүл бөлбөгөн болсо, азыр сизди ойлобой тура албайт. Азыр сиз өзүнө ишенген, өз ордун тапкан кадыр барктуу адам болгондуктан көзгө урунуп, ал адамдын оюнан эч эле кетпейсиз. Эгер сиз 60 балдан 100 балга чейин чогулткан болсоңуз, анда сизди кесиптешиңиз жашыруун сүйүп жүрөт. Жумушуңузда сүйүүдөн башы айланып жүргөн кесиптешиңиз сизге ар дайым жардам берет. Пошталарыңызды текшерип, сиз жөнүндө кыялданат. Ал эми сиз кандай дейсиз? Иштеги роман жөнүндө. Эгер сиз 110 балдан 150 балга чейин чогулткан болсоңуз, анда сизди эң жакын досуңуз
жашыруун сүйүп жүрөт. Ал бир гана дос эмес, жакын адамы болууңузду каалайт. Мүмкүн сиздерден жакшы үй-бүлөлүк состав чыгат. Болгону досуңуз сүйүүсүн билдирүүгө эрдик тапса эле болду. Эгер сиз 160 балдан 210 балга чейин чогулткан болсоңуз, анда сизди коңшуңуз жашыруун сүйүп жүрөт. Ал эмне эле мага жардам берип, жанынан чыкпайт деп таң калып жатсаңыз, жобу ал сизди жашыруун сүйүп жүрөт. Ал эми комментарийге канча балл топтодуңуз, сөз түрдө жазыңыз. Ал эми эгер ушул видео жаккан болсо, лайк басып, каналга катталганды унутпаңыз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.